Andan keyin Ahli sünnet vel cemaatta isim sıfat bölümünde tömöküde erejelerin negizinde kabul kıladi. Birinciden Ahli sünnet vel cemaatta Allah Taala'nın isim sıfatları jana aytılgандай эле Kur'an sünnetke gana negizделет. Ошонун негизинде, далилдин негизинде гана тастыкталат. Экинчиден Ahli sünnet vel cemaatta ошол Allah Taala'nын isim sıfatlarынын бардыгынын маанисин тастыкташат. Маанisi бар. Маанisi мындайча айтканда араб тилинин негизинде, араб тилинин эрежелеринин негизинде аны түшүнөбүз. Маанisi түшүнүктүү, маанисин четке какпайбыз. Түшүнүктүүбү? Мисалы үчүн Аллах Таала угуучу десе, угуучулук сыпатыны угуу дегенде идракул масмуат деп коет. Ушул ар жактан келген угулуучу нерселерди сезип билүү да ошол нерсени. Ошол угул сыпат дейт. Аллах Тааланын ошондой маанисини түшүнөбүз. Аллах Тааланын сыпаттарыны биз маанисини түшүнөбүз. Бирок кайфиясын да тастыктайбыз. Ахли сүннат вал жамаат билиңиздер, кайфияны да тастак. Кандай ошол, кандай сыпатта болот, аны да тастайт. Бирок кандай экени бизге белгисиз. Анын маанисин билебиз, бирок кайфиясыны кандай экендигини биз билбейбиз. Мисалы үчүн Аллах Таала айтты: "Ар-Рахману алал арши истава." Аллах Таала асманга көтөрүлдү деди, э? Аллах Таала асманга көтөрүлдү. Истава деген сөз, көтөрүлдү деген, иртафа, бийик болду, жогору болду деген маанилерде да. Мунун араб тилинде сөздүн маанисин түшүнүп атабыз. Аллах Таала бийик болду, көтөрүлдү деген маанисин түшүнүп атабыз. Демек бул көтөрүлүү сыпаты бар экен Аллах Таалада. Бийиктикке чыгуу сыпаты бар экен. Мунун маанисин түшүндүк. Бирок кантип көтөрүлдү десе, анын кантип көтөрүлгөн өзүнүн бир элеси бар. Аллах Таала билет аны. Бирок биз билбейбиз аны. Аны биз элестетпейбиз дагы, окшотпойбуз дагы. Кээ бир жамааттар ошо элес кайфия жок дейт да, элеси да жок анын деп. Ал туура эмес. Бар, бирок бизге белгисиз. Ушул жөнүндө имам Малик рахмаулла жакшы эреже берип кеткен. Билесиздер, имам Маликтен бир киши келип сурайт: "Ар-Рахману алал арши истава, кайфа истава?" Аллах Таала аршка көтөрүлдү деп айтып атат. Кантип көтөрүлдү дегенде имам Малик айтат: "Ал-истивау ма'лум." Көтөрүлдү деген бул белгилүү сөз, белгилүү дейт. "Вал кайфу маджхул." Анын кандай көтөрүлгөнү ал белгисиз дейт. "Ва-суалу анху бид'a." Ал жөнүндө сурагандык бул бид'ат деп айткан да. Демек Ахли сүннат вал жамаатта Аллах Тааланын Кур'ан сүннөттө келген ысым сыпаттарыны биринчиден эч кандай бурмаламастан, өзгөртпөстөн, бирдекиге окшотпостон, элестетпестен анын маанисин, араб тилиндеги маанисини тастыктайбыз. Анын кайфиясын билбейбиз, кандай экендигин билбейбиз. Эч кандай махлукаттарга, жаралган нерселерге, эч кандай нерсеге окшотпойбуз. Жана анын маанисини дагы четке какпайбыз. Ахли сүннада ушундай жалпы ысым сыпаттарга карата ушундай кабыл кылышат. Анан